Өткөн жылдын декабрь айынын аягында Кытайда дүйнөнүн үшүн алган коронавирус дарты катталды. Анын кулачы Япония, АКШда жеткендиги кабарланууда. Ал эми Кыргызстан Кытай мамлекети менен чектеш, ортодо карым-катнаш бар. Мына ошондуктан да учурда Кыргыз өкмөтү тарабынан бул дарттын алдын алууга карата каттуу чаралар көрүлүп, атайын штаб түзүлдү. Мындан тышкары Саламаттык сактоо министрлиги вирусту көзөмөлдөө боюнча өзүнчө ыкчам штаб түздү. Оперативдүү план кабыл алынды. Чегарадагы көзөмөл өткөрүү пункттарында жана эл аралык Манас жана Ош шаарындагы аэропорттордо коронавирусту текшерүү үчүн тепловизор дейт. Тепловизорду билесиздер, адамдын кирип турганда ошол температурасы барбы жана башка бир ден соолугу начарлаган көрүнүштөр барбы, ушуларды текшере турган жабдык. Муну бардык ошо кирип аткан чегара пункттарына коюлду. Мындан тышкары санитардык карантин пункттарынын адистери бортту коштоп жүргөн. Бортту дегенибиз эми авиа каттамдагылар, бажы кызматы, чегара кызматтары менен биргеликте аракеттер жүрүп, жүргүнчүлөрүбүздүн бардыгын текшерип атабыз. 23-үнөн баштап Кытай эл республикасынын менен боло турган каттамдардын баары токтоду. Саламаттык сактоо министринин берген маалыматына ылайык, учурда коронавирус Кыргызстандын аймагында катталган эмес, бирок ошентсе да андан сак болуу ашыктык кылбас. 2019 жылдын декабрь айынын аягында бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча Кытай эл республикасынын Ухан шаарында вирустун жаңы түрү тарап баштаган. Бүгүнкү күндө коронавирус бир гана Кытай эл республикасынан башка дагы бир нече өлкөлөрдө катталган. Бул өлкөлөр Япония, Америка, Тайвань, Малайзия. Бирок интернеттеги булактар боюнча ошол Ухан шаарына барып келген туристтер буга учур болгон. Кытай мамлекети менен Кыргызстан ар тараптуу кызматташып келет. Канчалаган мекендештерибиз аталган мамлекетте иштеп окуп да келишет. Бүгүнкү күндө Тышкы иштер министрлиги алардын көпчүлүгү менен байланышта болуп, маалымат алып турууга мүмкүнчүлүк жаралганын маалымдайт. Оору чыккан шаарда биздин маалымат боюнча 50-ге жакын жараныбыз болгон. Алардын көпчүлүгү албетте бул студенттер, бирок көпчүлүгү бул шаардан чыгып кетишкен. Анткени окуу жайындагы каникулга байланыштуу көпчүлүгү Кыргызстанга кайтып келишкен, же болбосо Кытай эл республикасынын башка региондорунда азыр жүрүшөт. Биздин Пекиндеги элчилигибиздин маалыматы боюнча азыркы мезгилде бул шаарда 15 жараныбыз бар. 15 жараныбыздын 14-тү биздин студенттер, бир кишиси болсо ал жерде ишмердик менен алектенген жараныбыз экен. Алар менен биздин элчиликтин түз байланышы бар. Күн сайын телефон аркылуу, интернет аркылуу, электрондук почта аркылуу жана WeChat, WhatsApp аркылуу дагы байланышып, маалымат алып турушат. Акыркы алынган маалыматка ылайык, бүгүнкү күнгө Кытайда коронавирус дартына чалдыккандардын саны 3000ге чукулдап калса, анда каза болгондор 80ге жеткен. Улкан Кожоева, Искендер Шекербеков, жаңылыктар үчүн.